Бул иш аябай одоно мыйзам бузуулар менен тергелди. Тергелди деп айткандан гана мен чын-чынына келгенде батын алып айтам. 3 ай жүрүшүп, мамлекеттин акчасын, мамлекеттин айлыгын алып отуп, 2 килтеген ведомствонун тергеген иши мына бүгүн ирик-чириги соттук отурумда билинип калып атат. Башкы прокуратуранын мен деген тергөөчүсү жетекчилик кылып, ГКНБнын тергөөчүлөрү кошулуп алып тергеген иш мына бүгүн. 10 чакты киши тергешти. Бирөө айтып атпайбы тиги чаңаны көп болсо арам өлөт дегенде да, аны канчасы көзөмөлдөдү. Анан жыйынтыгы мына могу. Негизи тергөөнүн жыйынтыгы болуп, могу ар бирине мына 7 соттолуушунун ар бирине угузулган айып угузуу жөнүндө айыпкер катарында жоопко тартуу жөнүндө токтом. Бул токтомду окуп бизге мына менин зактоомду окуп Кожоналиевке эгерде бетпесе 22 ноябрда бузулган. Ошондо окуп чыгып экөөбүз тең юристпиз да, юрист практикпиз. Бул ишен баягы теория жагынан сабак берип жүрөт. Мен ошондо таң калгам. Мен бул айыпкердин катарында жоопко тартуу токтому же фантастический рассказбы депчи. Мунун токтогул сыйлыгынын лауреаты катары эме номинант кылып жиберсе болот тиги. Фантастика жана жомок жанрындагы чарма депчи. Мына чу дегенде эле мындай деп жазып атышат да. Мисалы 3 депутаттар жөнүндө орусча жазып атышат. Являясь высшей, находясь на высшей политической должности деп. Кыргызча айтканда эң жогорку деңгээлдеги кызматта туруп деп атат. Саясий кызматта деп туруп атышат да. А бирок ошол эле жерде андан ары улап кетип атышат. Эч кандай бийликке ээ болбой туруп деп. Эмне деген бөдүргөн сөз эне. Башында бир жазып анан экинчи сөзү менен кайра биринчи жазганын өстүрүп эле кайра чийип салып атпайбы? Конституциянын биздин негизги мыйзамыбыз болгон Конституциянын 70-статьясында туптуура жазылып турат. Жогорку кеңеш боюнча эң жогорку мыйзам чыгаруу жана мыйзам чегиндеги көзөмөлдө, аякта көзөмөлдө эмес, контролдо функциясына ээ болгон эң жогорку өкүлчүлүк органы да. Анан ушуларда бийликке болбосо, ушуларды чыркыратып алып келип, күнөөсү жок камап койсо, биз байкуштарды жөн эле кулусканы тебелегенде эле тебелеп салат анда. Андан аркысын эми. Кайра баки кылгандай болду. Жана президенттин жоктугун билип деп мен. Президенттин жоктугунан тиги өкмөт башчысынын жоктугунан КГБнын немесе КГБнын төрагасынын жоктугунан башкы прокурордун жоктугунан пайдаланып деп. Бийлик алып аткан кишиге барбы да алар барбы жокпу ошолор дегенде чын эле бийлик тартып алат. 2005 жылы, 2010 жылы абыйда отурганда деле басып алышпады. Ошолор эле отурганда басып алышты. Башынан кууп чыгып, анан кайра өздөрү акырын тымызын самолетто эртеп кылышкан узатып коюшпады. Жакшы бар сен таармаңыз бийлик бизге керек. Мен түшүнөт элем президентти, өкмөт башчысын киргизип койсо. Анан жана Атаканов менен Салянова кандай жок ой. Мен прокуратуранын башкы прокуратуранын кызматкери жазып атат. Мен муну бир гана сөз менен түшүнөм. Бул мания величия деген сөз. Эгерде булар чын эле ниети менен тартып алып бийликти, бийликке келсе алар Салянованы сурап турат. Акырын деп коет. Туура эле. Себеби прокурорлордо бар. Негизги мыйзам боюнча мыйзам боюнча, Конституция боюнча. Башкы прокуратура менен КГБ улуттук коопсуздук комитети түздөн түз президентке башlayт. Эгерде КГБнын председатели президент төрагасын өзү дайындаса, башкы прокурордун кандидатурасын жогорку кеңешке представление менен президент киргизет.
Ошон үчүн бул ишти ошол эки орган тергеп атат. Ошон үчүн бул иш боюнча эң негизги жабырлануучулар ККНБнын ичиндеги курамындагы 9-чу башкы башкармалыгынын кызматкерлери болуп атат жабырлануучу. Милициянын жабырлануучулары дооматы жок алар. Национальный гвардия биринчи катарда турса да алар байкуштар эме бар го жана көзгө көрүнбөгөн калкандар, аларга таш тийип кеткен, тийсе да тайып кетет экен. Ошолор болуп атат. Анан эми бу жерде айтылып кетти, мен өзүмдүн жеке пикиримде, мына биз бүгүн 1 ай 20 күн болуптур, тынымсыз жума сайын сот отурумдарды өткөрүп атканыбызга. Биз тараптан келтирилген кошумча күбөлөр жөнүндө, мамлекеттик айыптоочулар тараптан келтирилген кошумча күбөлөрдү суроо жөнүндө өтүнүчтөр сот тарабынан толук эле канааттандырылды. Бирок ошол биз канат келтирилген өтүнүч боюнча алып барып берген соттун повесткасын, соттун чакыруусун өзүнүн деңгээлине, өзүн сотто бийик сезген адамдар гана келген жок. Чакырууну алган Толов келди, чакырууну алган Оторбаев келди, чакырууну алган Текебаев келди. Чакырууну алган ким келген жок? Башкы прокурор Салянова келди. Ал муну менен ойлоп атса керек, өзүнүн кыйындыгын көрсөттү. Тескерисинче кастыгын көрсөттү. Законду, сотту сыйлабагын көрсөттү. Булар ишти чалабыла тергеп, тиги Кыргызда бир киши тамашалап айтып коет, эпчил элең жамгырчыл айдан жасап наңгылчы депчи. Ошол сыяктуу чампалап туруп, ишти жибериши, мына сот чечет. Актайбы коюп өсүп билет деп азыр карап отурушат. Андан ары могу токтомоюнча кетсек. Ташиевди баш кылып, Жапаровду төш кылып калгандарды кошуп келип туруп анан жазып атышат. Тергөөдө аныкталбаган адамдар менен де бир кылмыштуу бүтүнгө келишкен. Туугандар, эгерде чын эле тергөөнүн, алдын ала тергөөнүн чын эле ниетти ошолорду аныктай турганга ниети болсо, ою пикири болсо, аныктамак. Себеби телевидениеда бир эле канал эмес, көп канал тапкан телевидениеда булардын жанында, Ташиевдин жанында митингде сүйлөгөндө баары көрүнүп турбайбы? Тапкылары келсе. Мына бу жерде менин кесиптештерим туура айтып атат. Жана бул жабыр тарткандардын бирөө да айткан жок. Тиги Камчыбек бутка тегип жийди, Ташиев коюп ийди деген. Сабаевтан гана сөз уктук тиги. Талант Мамуровтан даяк жедим депчи. Аны да уя албай, баатырлык кылгандай кылып, биякта ушинде күпүлдөп айтып атты да, мен даяк жеп калдым депчи. Өзү болсо төөнү жарып дедим, жолду алдайган неме ушу кичине талант Мамуровтан деп дейт адам. Колунда оружие кандай жомок 200 солдат. Ошон үчүн айтып атам да жомок деп. Эми ошол азыр эми бир жолу айта кетейин Сабаевдин немесинен да. Бу жерде көчө мамлекеттик айыптоочу айтып атпайбы? Баарын атап келип, момундай нерселер менен дарденет депчи. И биринчи очередь Сабаев, Табаев кээде ойлоп кетесиз, мен ага тууганмын депчи. Аралов депчи. Мен алардын немесине да токтолом, Сабаевдин азыр эметкенин айтам да. Эгерде бул айыл жөнүндө токтомго ылайык, булар курал жараткан болсо, анда булар басып эле алмак. Себеби куралы жок, кичинекей тиги Талант Мамуровтан тиги токмок жеп калган Сабаев мылтык куралды көргөндө эле туруп бермек бул жерде. Качмак да. Ушундай Сабаевдардын, Табаевдардын, башкалардын айынан 2010-жылы бирөө да ак үйдө коргоп калган эмес. А чын ниети менен мамлекеттин тиги өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаргандар мына бүгүн соттолуп отурат. Ошону көргөн, ошондой тажрыйбаны угуп билип аткан эмне 9-чу башкы управлениянын башкармалык немелери бүгүн чын ниети менен бирөөлөр кылмыштуу ниети менен бийликти баса алабыз десөлөрдү коргоп береби? Зуулдаган боюнча жөнөшөт.
Сұрақтан қорқасың. Соны сөйлеп. Бардыбыз бу жерде соттук отурумда күбө болдук. Ошол эле 9-башкы башкармалыгынын кызматкерлери айтты. Мен бирөөнү эле айтып коеюн, биз аяк жагында кошумча күбө катары сурадык, по-моему Асылбаев беле деген жана 9-башкы управлениянын бөлүм башчысы элдин арасында болуп жүргөнчү. Ошого жерден суроо бердик биз. Буга чейин суралып аткан баарын эле сурап бердик го. Мен өзгөчө өзүмдүн жөнүндө айтайын, мен баардан эле сурап. Элдин маанайы кандай эле? Элдин колунда курал жарак бар беле, жок беле деп. Бирөө да айткан жок колунда. Керек болсо да мындай бир суу ичип жүргөн бакалашка жөнүндө сөз болгон жок. Элдин маанайы жакшы болчу деп. Өзүбүз деле видео съемкадан көрдүк ба, Союздун убагын элестетип кетти да. Ишембилик күндөрү же тиги демонстрацияга чыкканда музыка ойноп, ур ойноп, ошондой маанайда эл ээн эркин алаптайынтын ары бери басып жүргөнүн көрдүк. Так ошол Асылбаев деле айтып атпайбы? Эч кандай элдин колундан курал жарак көргөн жокмун. Элдин маанайы жакшы болчу, тынч болчу. Бийликке ыздырган эч ким жок болчу деп. Муну бир эле жалгыз Асылбаев айткан жок да. Анан кайра бул токтом боюнча да вооруженный деп айтып атпайбы, курал жарактанган. Эмнени гана. Эгерде булар чын ниети менен даярданса, курал жарак алган болсо, булар анда бийликти ала турган ниети болсо, ошого 25-сентябрдан бери даярданса, анда колдонушпайт беле. Буларды ким ойдомек беле? Бу жерде урматтуу депутат айтты го, тиги аш өткөндөр көп болсо 15-20 болчу, ал эми ошол жерди кайтарып турган коргоо органдары, Нацгвардия менен башкалар 1-200 киши болчу. Ошончо киши менен туруп алып токмук чапкан, ошону берден андагы бөдүрөп анан айтып атышат, токмук чапкан деп. Колдоно алат эле да. Толук мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Эми ошончо 200 киши туруп, ушулардан токмук чапкан анан жакшы бара койдон узатып койтур. Ошол жерден баарын кармап, баардыгын тинтип, колдорунун курал жарактарын алып, ошонун баарын документтировать этип эметпейби? Дайыр жана эмеге кайта Сабаевдин эмеси боюнча да. Сабаев 7-8 февралда 7-синде Аралык сурадык, 8-синде Дабаев сурадык. Ошол Дабаевдин гана оозунан сөз чыкты. Менде дейт, бизде деген жок, менде оперативный информация болчу деп. Аны куат Азат Учучуков сураганда мен председательге билдиргенмин деп, ошону менен калды да. Ошондо биринчи жолу сөз болду, оперативдик информация болду. Анан берди жазып атат. Тергөөчү өзү. Президент жок, тиги жок, бу жок деп. Алар эмнеге жок? Эгерде президенттин түздөн түз карамаганда болгон, мамлекеттин коопсуздугун сактаган улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, эч ким укук коргондордун жетекчилери эч кандай информация бербесе, үчүндө төңкөрүш болот деген сөз болбосо, тынч болот тескерисинче, баары ойдогудай болот, тынч митинг өткөн ата деген үчүн гана ээн эркин президент Турцияга кетти салганы, өкмөт башчысы да бир жакка кетти. Эгерде сөз болгон болсо, 25 сентябрдан бери даярданып атат. Төңкөрүш болот экен, урматтуу президент, урматтуу өкмөт башчысы, алар кетпейт эле да. Тетрисинче кабыл алыш керек муну. Кечиресине. Эч кандай информация болгон эмес. Дабаевдин калп айтканын ага чейин эле тиги ошол эле өзү менен тең катар ГКНБнын орун басары болгон Шоткараев жогорку кеңештин отурумунда аныктаган, бизде эч кандай информация болгон эмес. Ошон үчүн булардын айыбыз токтомдо 25 сентябрь жөнүндө, 2 октябрь жөнүндө жазган немелери шооношпеген нерсе. Мен башка жана сот отурумунда суралган күбөлөр жөнүндө таптакыр айткым келген жок. Эми биздин жаза процессуалдык кодекстин негизинде мына сот отурумуна алып баратабыз.
сот отурумунда көп нерселерди, көп күбөлөрдү сурадык. Көп материалдар, көп өтүнүштөр келтирилди. Аткарылды, аткарылган жок. Мага сот өзү баа берет. Жазык процессуалдык кодекстин 92-93 деген статьялары бар. Далилдерди текшерүү, анан далилдерге баа берүү. Мына ушул баа берүүгө азыр мына бу жерде элдин көбү биз баары башынан ачып атабыз, өзүбүз эле баа берип койсок болот. Баа берди эл. Элден өткөн тараза эч нерсе жок. Буга ким калп айтып атат, ким чын айтып атат, буга юридикалыктын деле билими керек жок. Алты санаман акыл эси бар киши өзү эле баамдайт. Мен дагы бир жолу токтоло кетейин. Көчө мамлекеттик айыптоочу дегенде эле эмнеден баштады? Иштин ичиндеги материалдар менен толук далилденди. Ушул сөздү уялбай туруп ушул жерден тергөө тобунун жетекчиси айткан. Суроого эмне менен далилденет десе, иштин ичиндеги жетиштүү материалдар менен далилденет. Эми карап көрөлү, эмне жетишет, эмне жетишпейт. Биринчи Ташиевдин, андан кийин 2 депутат, үчөөнүкүн, андан кийин Кожоналиевдин баардыгына бирөө сөз. Булардын күнөөсү Сабаевдин, Дабаевдин, Араловдун, башкалардын көрсөтөсүнүндө. Анын баарын унутпадык го. Эми ошол Дабаевдин, Сабаевдин, Араловдун жана башка СГОнун балдарын берген көрсөтмөлөрү иш боюнча башка берген күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен шайкеш келеби? Жок. Шайкеш келбейт. Себеби деген сот ошол келтирилген далилдердин жыйындысын чогултуп туруп, кайсы далилге дал келет, кайсы далилге карама каршы келет, кайсыга ишенсе болот, эмнеси ак, эмнеси кара дейт. Эгерде жалгыз Дабаев менен эле Сабаев, Аралову кошуп, дагы бир эки СГУнун кызматкерлери таш учту десе, таш учуп калбайт да. Себеби бер жакта жактоочулар тарабынан кошумча күбө катары чыгарылган 25 сентябрда, 2 октябрда болгон. Ошол 3 октябрда катышкан 25-30 киши тескерисинче айтып атпайбы? Жок, туугандар. Таш эмес, шымынды учкан эмес деп атат. Ошон үчүн ойлойм, соттук отурумда суралган ар бир күбөнүн берген көрсөтмөсүн өзүңүздүн ички дүнүйөңүз менен, тажрыйбаңыз менен, башка көрсөтмөлөргө шайкеш келет, келбестигине ишенимиңизге ылайыктап баа берип, орусча айтканда анализдеп көрүп туруп, бул күнөөсү жок соттолуучулардын чынында эле бекер тордун артында отурганына өзүңүз жетет болуш керек деп мен ишенемин. Дагы бир айтып кеткен нерсе, жалпы айтууга мажбур болдум, себеби Кожоналиевге калган эмелердин баарын эле бир жана под копиркада орустар айтып койгондой окшош да, окшоштуу айып узулган. Коёнда кичине кулактарынан айырылып алды, биякта. Эч айырылбай жатты. Мен ушундай айып окууну бир гана жолу окугом, тиги жанагы 2013-жылдык революция деп атышпайбы, төңкөрүш. Төңкөрүштө айыбын угушканда ошондой жазышкан. Бакиев узурпировав власть, совершил такое-то преступление, она в результате чего на площади погибло 87 человек. Правда, ошондой жазышкан да, аны да ген прокуратура тергеген. Анан булардыкына окшош жазышкан үчүн мен жалпы баарын айтып келдим. Мен эми квалификациясы жөнүндө айткан жокмун. Аны туура айтышты. Кайсы каталыктар кеткен жөнүндө айткан жокмун, ал айтылды. Бир гана тактап коюп турчу нерсе, 82 статьяга ылайык булар жазыш керек болчу. Кайсы бийликтин кайсы бутагын басып алмак эле. Ошого буларга эмне жүйө болуп атат, эмне негиз болуп атат деп, эмне негизинде булар басып алгысы келип атат депчи. А бул жөн эле бийликти басып алды дегенде, азыр бизде деген мыйзам боюнча парламенттик, президенттик өлкө. Ошон үчүн тиерде жазылып атат. Мыйзам чыгаруу жана контролдоо функциясына ээ деп жогорку кеңеште. Контролдоо функциясы деген бул аткаруу бийлиги өкмөт. Мына ушул
депутаттар шайлайды. Ошол эле Ташиев, ошол эле Мамытов, ошол эле Жапаровдор кол коюп, тиги кнопканы баскан үчүн, добуш берген үчүн анан алар шайланат. Кнопканы басып аткан депутат отурган бул өзү эле бийликтин эскен бутак нерсе. Булар кайсыны басып алган бул жөнүндө кенен айтылды. Ага токтоп отуруунун кажети жок дейм. Ошон үчүн жалпы айтып, менин карамдагы, жактоомдогу Кубатбек Азатов жөнүндө айтсам, бул киши көчө биздин көчтү баштап 1 саат ровно 3 мүнөт сүйлөп берди. Болгондо бүт, орустар айткандай, по полочкам разложил, бүт айтып берди. Бул кишинин өздүгү жөнүндө менин кесиптештерим айтты. Азиза Папармын айтты. Жалпылап келип айтканда, бир гана нерсени айтып коеюн деп атам да. Бул канун сотко тиешелүү нерсеси да, 315-статьясында бар. Айыптоочу өкүм кандай учурда чыгарылат? Аны урматтуу төраға сиз жакшы билесиз. Эгерде сот отурумда, соттук териштирүүнүн жүрүшүндө соттолуучулардын кылмыш жасоодогу күнөөлөрү, изилденген далилдер жетиштүү болуп, сиздин көзүңүз жетип ошого именно сот териштирүүсүндөгү изилденген далилдерди. Ошолор далилдердин баары далилдердин жыйындысыны менен ырасталган күндө гана шартта гана мыйзамды эске алып, анан айыптоочу өкүм чыгарылат. Бүгүнкү күндө андай шарт жок. Бүгүнкү күндө иштин материалдары менен бир гана чечим болушун мен күтөм. Акталуучу гана. Мен таптакыр алыспын. Тиги тоскмон ашып өткөндөрдөн кыймыл аракеттеринде кылмыштын курамы жок деп. Жок. Бар. Бирок кандай деңгээлде ал кылмыштын курамыбы, же административдик жаза барбы? Аны сиз өзүңүз баа беришиңиз керек. Ошон үчүн урматтуу төрагалык кылуучу, менин аягында, менин карамагымдагы Кожоналиев Кубатбек Азатов ишти, ага Кыргыз Республикасы кылмыш кодексинин 295-297 статьяларынын узулан айыбына анын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок үчүн айып актоо берүүңүздү суранам. Ушул эле сөз камакта отурган калган 6 жак соттолуучуларга тиешелүү. Мен ойлойм ушул акыйкат болот деп. Акырында биз бу жерде көп айтты, именно бүгүнкү процесс жөнүндө. Мурда мындай тарыхта болгон эмес, чынында эле болгон эмес. Сизге бүгүн аябай эң чоң оор жоопкерчилик мойнуңузда турат. Ачык эле айтып коюш керек. Биздин мамлекетте укук коргоо органдарына, анын ичинде сот реформалайбыз деп атып, тескерисинче болгон укук коргоо органдарын дагы сот системасын талкалап салышты. Эгерде иш мыйзамдын чегинде тергелсе, эгерде акта караны кара дей турган болсо, бул иш сотко жетмек эмес, алдын ала тергөөдө эле кыскарылмак. Ошон үчүн күнөөнүн баарын, былыктын баарын жасап коюп, күнөөнүн баарын сотко түртүп коюш, бул туура эмес. Сотто күнөө жок. Сот буларды камаган жок да. Сотко даярдап алып келип, мына бул деген оор кылмыш жасады деп. Буларды кармап туруп, санкцияга алып келерде эмне звонтеттирген жок дейсиңерби? Баарыбызга эле белгилүү, мына азыр областтык соттордо соттук тандоодон өтүп атышат. Күзгө чукул мына райондук сотторго жетишет. Ким күмөн болот? Биздин төрагага андай кысым көрсөтүлгөн, же көрсөтүлбөгөнүнө. Көзүңдү ач, күзүндө келесиң деп айтып аткандыр, мүмкүн. Мен баягы болуп аткан нерсени гана айтып атам. Бул жомок эмес, бул ачуу чындык бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен ойлойм, өзүңүздүн өмүрлүк
кызматтык кесиптик тажрыйбаңызга таянып туруп, иштин жагдайларын туура, калыс текшерип, баа берип туруп, мен сураганда өкүм чыгарып берет деген үмүттү айтып коюу менен сөз бүттүм. Рахмат.